Кече 17 сентябрда саясатчы Адахан Мадумаров чек арадагы адам өмүрүн алган акыркы окуялар боюнча видео кайрылуу жасап, бийлик колунан иш келген адамдарды кызматка коюшу керектигин айткан. Мына кече эле биз бардык маселени чечтик. Жеринде кол койдук деп, калпагыбызды көккө ыргытып, аш тойлорду өткөрүп, эки мамлекеттин жетекчиси чечип койду. Кылымдар чечилбеген маселе деп сайрагандар бүгүн кайда экен? Ал маселелер чечилбей келген, чечилиши да кыйын. Дагы бир жолу айтам. Колуңардан келбейби? Колдон келе турган, маселени чече ала турган, мамлекеттин, элдин, журттун кызыкчылыгын коргой ала турган, көкүрөгүн тосо турган азаматтарга бошоткула да кеткиле. Саясатчынын бул кайрылуусу коомдо талкууга алынып, бир топ сындар да айтылган. Бүгүн 18 сентябрда саясатчы Адахан Мадумаров кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча маалымат жыйын берип, журналисттердин бир катар суроолоруна жооп берди. Анын арасында кезегинде сиз да кызматта турганда, ошол аймак боюнча протоколго кол койгонсуз деген суроо айтылып, бул боюнча билдирүүсүн сурашты. Мадумаров өз кезегинде журналисттер чийки суроону берип жаткандыгын айтып, протокол ратификацияланбагандыгын белгиледи. 2010 жылы 24 чек аралык конфликт чыгып атат, чатак чыгып атат. 2010 жылы. 2011 жылы 18 жолу ошондой чатак чыгып атат. 2012 жылы 18, 2013 19, 2014 жылы 32 жолу ошондой чатак чыкты. Эмнеден чыкты? Эмне маселе менен чыкты? Биз башыңа кылыч кармап турса дагы, ай балта турган болсо дагы, чындыкты кашкайып туруп айт дагы, эгерде түшүнбөй турган болсо, кайрадан сураганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал сыяктуу протоколдор 100 деп саналат. 2010 жылдан баштап көтөрүлүп атат ушу маселенин баары. Эмне үчүн? 2010 жылдан баштап Кыргызстанда бийлик жок. Ал эми Говоритова агенттигинде маек учурунда коомдук ишмер Эмил Каптагаев талаш жерди арендага алып, кол коюп бергениң ошол сеники деп моюнга алганың да деген пикирин айтып өттү. Мына азыр көп талаш тартыш болуп, кайра айтылып атат, мына Мадумаров жерди сатып ийген депчи. Эми ошол учурунда Мадумаров өзү актанып атат, мен ошол кезде дипломатиялык эрдик кылгам депчи. Ошол учурда жана бир талаш участокты 49 жылга биз арендага алалы, жылынабы, айына $1 төлөп туралы деп кол коюп атат да. Бирок негизи талаш жерди арендага алдым деп кол коюп бергениң ушу талаш жер сеники деп мойнуңга алганың да. Бул жагынан алганда ошол кол коюлган документ кыянаттык болуп атат. Кошумчалай кетсек, саясатчы уюштурган маалымат жыйынында айрым журналисттер менен Мадумаровдун тарапташтарынын ортосунда чыр чыкты. Буга журналисттер тарабынан берилген суроолорго саясатчынын жообу себеп болуп жатты. Мадумаров өз кезегинде журналисттерди сабатсыз деп атап, ал эми журналисттер маалымат жыйын өткөрүп жаткан соң бардык суроолорго так жооп берүүгө милдеттүүсүз деген талабын айтышты. Натыйжада маалымат жыйын Мадумаровдун тарапташтары журналисттерди сыртка түртүп чыгаруу менен аяктады. 16 сентябрда Баткен областынын Лейлек районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал менен таанышуу үчүн жөнөп кеткен депутаттардын тобу Бишкекке кайтып келишти. Абал менен жеринен таанышып келген Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров маселени кыска аралыкта чечүү планын иштеп чыгып, чек арадагы аскер кызматкерлери менен жашоочуларга шарт түзүп берүү керектигин айтты. Жеке пикиримде биз күнөөкөрдү издебей консолидация болуп, бул өкмөт, парламент кыска мөөнөттө чечилүүчү иш-чаралар иштеп чыгышыбыз керек. Бул ошол жергиликтүү калктын социалдык акыбалын оңдоочу маселелер. Элементардык таза суу, жол дейбиз, электр энергия мына ушул. Ал жерде жашаачыларга мындайча айтканда өзүн ыңгайлуу сезе турган шарт түзүп бериш керек. Ошол эле мезгилде катары менен аскер кызматкерлерине, чек арачыларга шарт түзүп беришибиз керек. Албетте, ошону өзөңгүлөш эле ошо демаркация, делимитация маселеси боюнча атайын комиссия отурумун өткөрүш керек. Анга даярдыкты дыккат көрүшүбүз керек. Кайсыл карта менен чыгабыз, кандай слайд менен чыгабыз, кандай кагаз менен чыгабыз, кандай убагында келишимдер болгон, протоколдук келишимдер, тапшырмалар болгон. Ар бир нерсени эл аралык кээ бир келишимдерге беренлеринен такап, сапаттуу даярданыш керек деген ойдомун. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тилаев кыргыз-тажик чек арасында 2 сааттык ок атышууда аялдар менен жаш балдар катуу коркуп калганын белгилеп, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн өкмөт башчы менен биргеликте чечүүгө аракет кылышканын билдирди. Бүгүнкү күндө жергиликтүү элдердин коопсуздугун камсыз кылып берүү. Себеби өтө 2 саатка жакын ок атышуу болгон тынбай. Анда биздин негизинен жаш балдар менен аял заты коркунуч абалда коркуп калыптыр, бирок
Биз менен биздин тапшырма менен мына өкмөт башчы да барды. Ал жерде бардык максат айылына барып, аскерлер менен жергиликтүү эл менен жолугуп, болгон көйгөйлөрдү ошол жерде чечти. Чечпегенин бүгүн дагы угабыз, маалымат берсе. Андан сырткары Тажикстандын премьер-министри учуп келди. Кечке жуук 2 сааттай жолугушуу болду. Эки өлкөнүн премьер-министрлери. Ал киши бүгүн ошол Элек районунда жана Баткен районунда кырдаал болгон жерлерде болот. Мен ойлойм, буюрса абал бүгүн чечилет. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында Республика Ата журт парламенттик фракциясынын лидери алмашат деген маалыматтар тарап, Мирлан Женчероев фракция лидери болушу мүмкүн деген кептер айтылган эле. Ал эми депутат Мирлан Женчероев лидер алмашуу үчүн фракция чогулушу керек, азырынча чогула элекпиз. Мындай маселе дагы жок, деп билдирди. Бүгүнкү күндө фракциянын отуруму болгон эмес. Андай маселе фракциянын отурумунда чыгыш керек. Ошол себептен фракциянын отуруму жок болот. Негизи мыйзамга ылайык, өзүңүздөр билесиздер, мына парламенттик фракцияда 28 мүчө бар. Фракциянын берене тескемесине ылайык, мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык ар бир депутат эгерде фракциянын көпчүлүк добушуна ээ болсо, ошо фракциянын лидерлигине шайланга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бүгүнкү күндө ал маселе талкуулана элек. Ал маселе талкууда бүгүнкү күндө жок. Ошол себептен мен азыр ал боюнча комментарий бере албайт элем. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Республика Ата журт фракциясында 28 депутат бар. Учурда фракция лидери Жыргалбек Турсункулов.